бузба санаңды, ар ишке дайым талпынган балдарым менин аманбы, саламатсыңарбы балдар? Ой азаматтар, манайыңар кандай? Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакты баштаардан алды. Кыргыз Республикасынын гимнин алабыз, кана оңголубуз көтөрүбүз дагы. Бүгүнкү сабак баштарыбыз ойлонор, көздөрүбүз ойлонор, кулактарыбыз угушат, оозорубуз так сүйлөйт, колдорубуз тап-тап-тап, биз турабыз шат-шат. Ой азаматтар, балдар, айткылачы, азыр кайсыл мезгил? Жаз мезгили. Эшикке барайын, кандай болуп турат? Ачык, күлүп турат, Балдар, жаз мезгилинде кандай кубулуштар болот? Балдар, силер кайсы өлкөдө жашайсыңар? Кыргызстан. Биздин бакчабыздын аталышы эмне деп аталат? Ой азаматтар. Балдар, биз өткөн сабакта силерге мен үйгө тапшырма макала каптара жаз жөнүндө жаттап келгиле, кайталап келгиле дегеме. Жаттап келдиңерби? Келгиле айтабыз. Jaz geliş, gülgülüş, Жазда кыз мени күздөгү дөлөктү. Ой азаматтар, сонун жаттап келипсиңер. Балдар, биз бүгүнкү сабакта алтын эрежеде биз сабакта тыйынчылык сүйлөбөй, жакшыча сөз сүйлөбөй, кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп, башыбыз менен ойлонуп, кол көтөрүп жооп берүүгө аракет кылабыз. Эмне балдар? Биз өткөн бүгүнкү өтө турган сабагыбыз суу жашоочулары жөнүндө өтөбүз. Ошол суу жашоочуларынын ичинен кайсыл суу жашоочусу жөнүндө өткөндүгүбүздү аныктап алабызчы? Суунун түсү кандай? Кол көтөрүп жооп беребиз. Түсү. Түсүбүз. Суунун жити кандай? Кол көтөрүп жооп беребиз. Суунун жити. Жити барбы? Жетсиз, катуу айтабыз. Сууну эмне үчүн колдонобуз? Азамайсың, колубузду жуйбуз. Дагы эмне үчүн колдонобуз? Жуунабыз. Сууну дагы эмнеге кошобуз? Тамакка кошобуз, азаматсың. Сууда кандай суу жашоочулары жашайт? Суу жаныбарлары? Азаматсың дагы. Сууда кандай жаныбарлар жашайт деп айтат? Балык. Балыктын түсү кандай деп айтат? Кандай экен түсү? Балыктын түсү? Кара. Азаматсың. Балдар, карагылачы. Биз бүгүн суу жашоочусу, суу жаныбары
8 бутка окшоп калдык. Анткени бул жерде 8 буту бар экен, көрдүңөрбү? Ооба. Келгиле балдар, биз ушул 8 бут жөнүндө кеңирээк маалымат алгыңар келип жатабы? Ооба. Анда ордубузга отуруп алыңыз. Биздин жаңы темабыз суу жашоочулары 8 бут жөнүндө кеңирээк маалымат алабыз. Бул 8 бут жаныбары суу жашоочусу деңиздерде, океандарда жашашат экен. Булар бул суу жашоочу 8 бут жаныбарынын башы, көзү, анан 8 буту болот экен. Карагыла, 8 бутунда соргучтары болот экен. Бул жаныбардын сөөгү жооп, жумшак денелүү болот экен. Анан балдар, булар соргучтары менен майда балыктарды, крабтарды жешет экен. Бул 8 буттуу суу жаныбары таштардын арасында, үңкүрчөлөрдө жашашат экен. Анан балдар, ошол душмандарынан корккондо булар эң кызыктуусу өздөрүнөн кандайдыр бир кара сыя сыяктуу суюктук бөлүп чыгарып, сууну булгап, качып жөнөшөт экен. Көрдүңөрбү? Мына соргучтарын көрдүңөрбү? Ушул соргучтары менен керектүү нерселерди кармашат экен, өзүнө керектүү нерселерди. Крабтар менен, майда балыктар менен азыктанышат экен. Бул жерде балдар 8 буттуу суу жаныбардын ургачысы жүздөгөн, миңдеген жумурткалайт экен. Бул жумурткаларды айлап, жумалап, коргоп жатышат экен. Бул жумурткалардын ичинен кичинекей болгон 8 буттуу суу жашоочусу пайда болот экен. Бул алар дагы пайда болгон соң өздөрүнүн жашоосун улантат экен. Силерге эң кызыктуусу болгон бул жерде 8 буттуу суу жашоочусу мунун оюнчугун алып келген. Карагачы, кандай кыймылдайт экен? Кыймылын көрдүңөрбү? Буттарында эмнелери бар экен? Соргучтары бар экен, карагыла. Карагачы кыймылы. Кызыктуу экен. Бул 8 буттуу суу жаныбары ар дайым өңүн өзгөртүп турат экен. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Сонун кыймылдап атат, аябай катуу сүзөт экен бул. Бул жерде карап турсаңар, кыймылдарын карагыла. Майда балыктарды кыймаганга аракет кылып жатышат. Көрдүңөрбү? Өңдөрүн ар кандай түскө өзгөртүп жатышат. Балдар, чарчап калдык окшойт, көйнөгү жасап алалы, балдар, бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз 8 бут суу жашоочусу жөнүндө кененирээк маалымат ала алдыңарбы? Сабагыбыз түшүнүктүү болдубу? Балдар, бизге суу дүйнөсүнөн үлүл кабыгы келиптир. Бизге сонун белек алып келиптир. Мен берген тапшырмаларды аткарууга силер даярсыңарбы? Эң жакшы аткарсаңар, мына үлүл кабыгы силерге сонун белектерди алып келиптир. Тапшырмаларга туура так жооп берсеңер, бул белектер силерге.
Belgilende günde koldanıp жүрчү, men tandayım burçuna gelip özünüz kalagan сүрөттөн тандап ордуңузга отурасыз. Билебиз. Катары менен келin, катары менен. Катары менен келin. Айда. 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 Балдар, силерге мен ташымаларды кандай аткаргандыгыңар тууралуу айтып түшүндүрүп берейин. Конструкциялоо борборунда балдар, силер чач байлагычтар менен 8 буттуу суу жаныбарынын соргучтарын толуктайсыңар. Мынакей ар кандай түстө коюп толуктап аласыңар. Түшүнүктүү болдубу? Азаматтар. Математика борборундагы балдар, силер мен бул жерде 8 буттуу суу жаныбарына 8 буту болгондуктан 3 шариктерди кадап алдым. Мына көзү бар шариктерди соргуч кылып кадап алдым. Силер дагы 3 кадап чыгасыңар. Мына түшүнүктүү болдубу балдар? Силерге балдар биринчи биздин деңизибиздин түсү көгүш түстө болот. Көгүш түскө суубузду өзгөртүп боёп алабыз. Мына бул азыр суу жыпсыз, түссүз болчу. Мына мен деңиздин түсүнө боёп алдым. Силер дагы боёп алып, андан соң мына көрдүңөр, бул жерде 8 буттуу суу жаныбарын өзүңөр каалаган түскө колуңардын жардамы менен деп боёп аласыңар. Түшүнүктүү болдубу? Кана, анда тапшырмаларды баштадык. Деп боёп алдык. Эми суу жаныбарыбызды боёп алабыз. Эми колубуздун жардамы менен сүрөттөрүбүздү боёйбуз. Колубуз менен боёйбуз. Колубуз менен боёйбуз. Колубуздун жардамы менен боёйбуз. Конструкцияласаларбы бүттү. Кана бул жерде 8 буттуу суу жашоочусунун эмнелерин кадап чыкты? Соргучтарын. Бул соргучунун түсү кандай экен? Жашыл экен. Бул 8 буттуу суу жаныбарынын түсү кандай экен? Түсү кандай экен? Кандай түстө экен? Топ сары, Азамат. Бул 8 буттуу суу жашоочусунун канча көзү бар экен, Амир?
2 gözü var ekan. Azamatsın. Ana biz 3'tün buncha o't ko'ramiz deganmiz. Saliha, bu 8 butlu suv jonivorining qancha buti bor ekan sanachi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azamat, son 8 buti bor ekan. Sen bu yerga qancha sharik o't ko'rding sanachi? Qancha kel? 3. Meningni berib chiqar, sanachi qayga boshına? 3. Azamatsin. Sen qancha butuna shariklarni o't ko'rding sanachi? 1, 2, Yo'q, butlarni sanaysa, qancha butni o't ko'rganligini sanaymiz. 4 butni o't ko'ribsizlar. Qancha butni o't ko'ribsiz? 4 butni o't ko'rdingmi? Abdulla. Qana? Qancha buti bor ekan sanab berchi menga? Azamatsin. 8 buti bor ekan. Qana? Surat bo'rindagi bog'da. Sen 8 butli suv jashuvchisin. Qanday tusga bo'yab chatasiz? Qizil tusga. Sen qanday tusga bo'yab chatasiz? Yashil. Azamatsin. 8 butli suv jonivorining qancha buti bor ekan? Qani? 8 buti bor. Sen o'simlikni, cho'pni, suratni qanday tusga bo'yab chatasiz? Qizil. Yo'q. Yashil. Azamatsin, yashil. Qana? Arina, qanday tusga bo'yab chatasiz? Ko'k. Azamatsin. Baldar, azamatsin. Topshirmalarni eng so'nggi to'g'ri taq javob berdinglar. Biz savag'imizni bishiqda balamichi qana? Bu yerda men hozir suvning yordamini suratimizni, yashinib turgan suratimizni ochib olamiz. Qaravaч. Baldar, bu yerda endi ko'rinib chatar. Qanday jonivor ko'rinib chatar? Suv jonivori. Suv jonivori. 8 butli suv jonivori. Ati nima? 8 butli suv jonivori. Bu 8 butli suv jonivorining qanday dini мүчөлөрү бар ekan? So'rg'ichlari dag'i, bashi, dag'i, iki ko'zi. Bu 8 butli suv jonivori emne menen tamoqtanatgan? Baliqlar menen, mayda krablar menen. Azamatsizlar. Sizlar bugungi sabaqqa eng so'nggi qatishib to'g'ri javob berdinglar. Bundan keyin dag'i so'nggi topshirmalarni taq to'g'ri javob berishga harakat qiling. Mana sizga belgilarim bor. Bugün kavunun son belirtileri var. Bugungi sizlarga savag'imiz yoqdimi? 8 butli suv jonivori qiziqdi ekan. Endi sizlarga uyga topshirma. Uyga borganda ota-onanglarga 8 butli suv jashuvchisi turadi. Enanglarga aytib belgilar. Salomatda qolinglar baldar.